сууктун катуу өзгөчөлүгүн биз кечинде алдык. Биз түнү бою ар бир мектеп менен температуралык режимди балдарды кабыл алуу боюнча даярдыгы боюнча байланышып турдук. Менде өзүмдө жеке бүт райондук билим берүү жана Кыргызстандын ар бир мектеби боюнча мектеп директорлорунун телеграм каналы бар. Алар сводка берип турду. Биздин мектеп жылуу. Жалпы мамлекеттик жана мамлекеттик органдардын жана билим берүү системасы мектеп ичиндеги жылуулук температураны камсыз кылуу. Эгерде кандайдыр мектепте ЧС болсо, жылуулук жок болсо, биз ошол мезгилде реагировать этебиз. Биз приказды кеч кабыл алдык. Айрыкча Бишкек шаарындагы ата-энелердин өтүнүчү менен кабыл алдык. Анткени жолдогу транспорттук тыгымдар, мектепке жетүү процесстери өтө өзгөчө оордугуна байланыштуу бул приказ кабыл алынды. Кыргыз гидромет берилет. Кечинде АКПСте деле карасаңыз саат 4-төн өткөндөн кийин чыкты гидрометтин маалыматы деле. Ошол учур деле бизде өзгөчө кырдаал министрлиги анан санэпидстанция дагы өздөрүнүн чечимдерин берет. Кайсы учурда бунун эрежеси бар, кайсы учурда ошол окууну токтотуу боюнча.